Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз силер менен кыргыз тилинен видео сабагыбызды баштайбыз. Дептер учкаңарды алып, сабакка даярданып, көңүл буруп олтургула. Жусуп бала сагын, тил арыстан босогуңдо комдонгон, бошоп кетсе өзүңдү да жеп койгон деп айткан. Өзүңөр көрүп тургандай, бул сүйлөмдө эч кандай тыныш белгилери коюлган жок. Ушул сабакты көрүп бүткөнүңөрдөн кийин бул жерге тыныш белгилерди коюуну унутпагыла. Демек, биздин бүгүн көтөрүп турган темабыз тыныш белгилери жана аларды коюунун эрежелери. Сабагыбыздын максаты тыныш белгилери жана аларды коюу эрежелери боюнча маалымат аласыңар. Чекит, суроо белгиси, илик белгиси, кош чекит, көп чекит, сызыкча жана башка тыныш белгилерин сүйлөмдө колдонуу эрежелерин билесиңер. Өз алдынча иштөөгө үйрөнөсүңөр. Тыныш белгилери тилдик бирдиктерди ажыратуу үчүн сөздөрдүн ортосундагы синтаксистик, логикалык байланышты, сүйлөмдүн коммуникациялык типтерин, андагы эмоциялык маанини, туюндуу жана тексттин сырткы көрүнүшүнөн кабар берүү үчүн кызмат кылат. Тыныш белгилер сүйлөмдө кайсы учурда колдонуларын биз силер менен чогуу карап көрөбүз. Чекит белгиси кандайдыр бир нерсе, окуя, кубулуш жөнүндө жайынча баяндалган сүйлөмдөрдүн аягына коюлуучу тыныш белги чекит деп аталат. Чекит дайыма жай сүйлөмдүн аягына коюлат. Мисалы, кышкы түн, тоң тиштеген карсыз жайдак талаага өңдөш аяздуу асман тигине. Бул сүйлөмдө жай гана кышкы түндөгү аяздуу асманды баяндагандыктан сүйлөмдүн аягына чекит белгиси коюлду. Кийинки мисалды карайбыз. Жакында Африкадан эң карт баобаб дарагы табылган. Анын жашы туура 5000 жылга чамалаш экен. Дарак улуттук мактаныч деп жарыяланып, атайын күзөтчүлөр коюлган. Бул даракты эч ким кесип да, сындырып да кете албайт. Анткени дарактын жоондугу 25 метр. Бул текстте баобаб дарагы боюнча жайынча баяндап бергендиктен сүйлөмдүн аягына чекит белгиси коюлду. Чекит белгиси сүйлөмдө кайсы учурларда колдонулат? Биринчи, чекит грамматика жагынан толук уюшулган жөнөкөй жай сүйлөмдөрдүн аягына коюлат. Алар жалаң же жайылма сүйлөм түрүндө болушу мүмкүн. Мисалы, бороон басылды, жапар кубанды, сен кечикпе, чал кайгырат, жанталашат. Бул сүйлөмдөр жалаң сүйлөмдөр. Ал эми жайылма сүйлөмдөр. Шамбеттин демилгеси бизди кызыктырды. Эриндери дирилдеген Жамиля Усмонду бардык күчү менен жекирди. Экинчи, фамилиясы толугу менен жазылып, аты жана атасынын аты башкы тамгаларынан кыскартылгандан кийин чекит коюлат. Мисалы, Ч. Айтматов, А. Усмонов, Т. Сыдыкбеков жана башка. Үчүнчү, цифра менен номерленген пункттарды ирети менен көрсөтүүдө сан аташтордон кийин чекит коюлат. Булар көбүнчө иш кагаздарында колдонулат. Карайбыз. Манас дирекциясы жана Заман Кыргызстан газетасы уюштурган элдердин эпикалык казынасы аттуу эл аралык конкурска эмгектер төмөнкү тармактар боюнча жөнөтүлүүгө тийиш. Биринчи, тил жана адабият. Экинчи, тарых, тарыхый булактануу. Үчүнчү, коомдук саясий ой толгоо. Бул жерде 1, 2, 3 деп номерленген. Буларга чекит белгиси коюлат. Төртүнчү, пьесаларда ар бир сүйлөөчү кишинин атынан кийин чекит коюлат. Мисалы, Эркин, ошол Жапек Каныбектин досу дешкен чынбы? Тоту, бала чактарында дос болушуптур. Анархан, ошол Каныбек өткөн күздөн бери Жапектин үйүндө дешет го. Бул сүйлөмдө Эркин, Тоту, Анархан деген сүйлөмдөрдөн кийин чекит белгиси коюлду. Суроо белгиси. Суроо белгиси экинчи бирөөдөн жооп алуу максатында суроо маанисинде айтылган сүйлөмдөрдүн аягына коюлат. Мисалы, ата, тоонун суусу топтунук жана муздак болобу? Ооба балам. Бул сүйлөмдө баласы атасынан тоонун суусу тууралуу сурап жаткандыктан сүйлөмдүн аягына суроо белгиси коюлду. Суроолуу сүйлөмдөрдө түзүлүшү жагынан ар түрдүү болот. Биринчи, суроолуу сүйлөмдөр сурама татооштор, Б мүчөсү жана ыя, эго бөлүкчөлөр аркылуу уюшулат. Мисалы, адамдар эмне үчүн мынчалык жүзү кара? Алардын бири ушул Сашабы? Бул жерде Саша дегенге Б мүчөсү уланып, суроо жаралды. Экинчи, тилдик каражаттар аркылуу эмес, интонациянын жардамы аркылуу уюшулат. Мисалы,
Сатарбек кроватында эс алып жатып, эми эле жолдо келаткандагы ойлорун кайталады. Сайраш келер бекен. Мүмкүн ал келечек, үй бүлө, жашоо, тагдыр жөнүндө эле ойлой электир. Менин жаңы жылдан кечикпей кел деген тике сунушума капа болуп жүрбөсүн. Чын эле келбей коер бекен. Сатарбектин жүрөгүнө капилет бир нерсе кадала түшкөндөй саяклашып чыкты. Мына балдар, ушундай сүйлөмдөрдөн кийин суроо белгилерин коесуңар. Илеп белгиси. Илеп белгиси күчтүү сезим менен айтылып, адамдын ар түрдүү ички сезимин билдирген сүйлөмдөрдүн аягына коюлат. Мисалы, рахмат сага дүйшөн. Сенин бардык кылган жакшылыгыңа, мени унутпай жүргөнүңө рахмат. Жаным курман сага, мугалимим. Бул мисалда Алтынайдын ички сезимин билдирип турат. Илептүү сүйлөмдөр түзүлүшү жана ички сезимди билдирүү жагынан ар түрдүү болот. Биринчи, ураан чакырык маанисинде айтылган сүйлөмдөрдүн аягына дайыма илеп белгиси коюлат. Мисалы, энди байларга алдатпайлы, туугандар, кусур урган байкулакты кууп чыгалы. Ура! Жоолсун байкулак. Бул мисалда ураан чакырык сүйлөмдөр ура! Жоолсун байкулак деген сүйлөмдөрдөн кийин илеп белгисин коебуз. Экинчи, күчтүү сезим менен айтылган буйруу, тапшыруу, өкүнүү, айыптоо, жемелөө, тилек, каалоо, жактырбоо жана башка маанидеги сүйлөмдөрдүн аягына коюлат. Мисалы, зоболоңор көтөрүлсүн, жолуңар узарсын, бакыт таалайыңар ачылсын. Өзүңөр көрүп тургандай, сүйлөмдөрдүн аягына илеп белгиси коюлду. Үчүнчү, сырдык сөздөр дайыма сүйлөмгө ар түрдүү эмоциялык маани берет. Ошол себептүү сырдык сөздөр катышкан сүйлөмдөрдүн аягына дайыма илеп белгиси коюлат. Мисалы, Осмонбек ырчы коомубузга кошуп ырдап жиберди. Бале, рахмат, көп жаша Осеке деген үндөр туш-туш жактан жаңырды. Бул жерде Осмонбекти коштогон эмоциялык сөздөр. Төртүнчү, эгерде каратма сөз күчтүү сезим менен айтылса, анда каратма сөздөн кийин илеп белгиси коюлат. Мисалы, иничектерим, биз үчүн, элиңер, жериңер үчүн душмандан өч ала көргүлө. Бул мисалда иничектерим деген каратма сөздөн кийин илеп белгиси коюлду. Кош чекит. Кош чекит негизинен тең байланыштагы татаал сүйлөмдөрдүн жана жөнөкөй сүйлөмдөрдүн ичинде коюлат. Мисалы, үйдөгүлөрдүн баары баятам кызыл сөзгө кирип калган эки абышка. Алардын жанында отурган инилерим жана апам менин эмне иш менен алек болуп жатканыма көңүл бурушкан жок. Бул сүйлөмдө үйдөгүлөрдүн баары дегенден кийин кош чекит коюлду. Кош чекитта түзүлүшү боюнча ар түрдүү болот. Карайбыз балдар. Биринчи, бир өңчөй мүчөлөрдө мурда колдонулган жалпылагыч сөздөн кийин кош чекит коюлат. Мисалы, Кыргызстандын шаарлары менен кыштактарында маданий агартуу мекемелери, маданият үйлөрү, китепканалар, музейлер, клубдар көбөйдү. Экинчи, татаал сүйлөмдүн тутумундагы биринчи сүйлөмдүн маанисин кийинки сүйлөмдөр чечмелеп же анын себебин көрсөтүп турса, жалпыланган маанидеги сүйлөмдөн кийин кош чекит коюлат. Мисалы, алжыгандын 3 түрү бар. Бири таарынчак, бири ыйлак, бири богоз. Бул мисалда алжыгандын 3 түрү бар дегенден кийин кош чекит коюлду. Үчүнчү, тике сөздөн мурун келген төл сөздөн кийин дайыма кош чекит коюлат. Чарчаңкы кыймыл менен нан туурап жатып ал. Ысык эле бойдон экен. Ал апа, жаңы буудайдын нанынан биринчи ооз тийгин деди. Бул мисалда чарчаңкы кыймыл менен нан туурап жатып ал дегенден кийин кош чекит коюлду. Көп чекит. Көп чекит сүйлөмдүн кандайдыр бир себептер менен үзүлүп же токтолуп айтылган жерине коюлат. Үзүлүп айтылуу сүйлөм мүчөлөрүнүн арасында, сүйлөм аягында, кээде сөз ортосунда да учурашы мүмкүн. Ушуга байланыштуу көп чекит сүйлөмдүн ичинде, аягында да коюла берет. Мисалы, Жапар Жутабайга жардамдашып радиону коюшту. Радио дар-дар этип шуулдап туруп бирден улуу ата мекендик согуш биздин толук жеңишибиз менен аяктады. Европада согуш бүттү.
деген сөздөр угулду. Бул сүйлөмдө өзүңөр көрүп тургандай сүйлөмдүн башында, анан сүйлөмдүн аягында көп чекит коюлду. Сүйлөмдөр төмөнгүдөй себептер менен үзүлүп, бөлүнүп, айтылып, жазууда ал жерге көп чекит коюлат. Биринчи, бирөө сүйлөп жатканда, экинчи киши анын сөзүнө кийлише калып, өзүнүн оюн айта баштайт да, биринчи сүйлөп жаткан кишинин речи бөлүнүп, айтайын деген оюн толук бере албай калат. Ал өз оюн экинчи киши сүйлөп бүткөндөн кийин кайта улантат, же болбосо улантылбай кала берет. Мисалы, ал эмнең жеңе, кызың бул эле жерде, жакын го, андан көрө өмүрүн тилеп, деп жийдөгүл бирдеме айтайын дегенде, Зейнап аны сен сүйлөбө деп жекирди да, анан кайра күчөдү. Бул мисалда Зейнап жийденин сөзүн бөлгөндүктөн көп чекит коюлду. Экинчи, кубанганда, кайгырганда, шашканда, корккондо, өкүнгөндө, чарчаганда, бир жери ооруп алдастаганда, бир нерсеге толкундап аптыкканда жана башка ушундай учурларда сүйлөөчү өз оюн айтып бере албай турган абалда болот. Натыйжада айтыла турган ой үзүлүп берилет. Мындай учурда бөлүнүп, токтолуп айтылуу сүйлөмдөгү сөздөрдүн арасында ал гана эмес, бир сөздүн ичинде да болушу мүмкүн. Мисалы, Жыпаргүл: мен дагы, мага эмне болуп турат деги, менин башым ооруйбу, же мен жаман болуп турам, бир пас отуралычы. Өзүңөр көрүп тургандай мисалда мен дагы, же деген сөздөрдөн кийин көп чекит коюлду. Үчүнчү, көркөм адабий чыгармаларда табигаттын айлана чөйрөнүн көрүнүшүн сүрөттөөдө ал көрүнүштөр кээде айрым сөздөр, сөз айкаштары аркылуу берилет да, алардан кийин узак тыным болсо, андай тыным жазууда көп чекит менен белгиленет. Мисалы, түн, асман ачык, монжоктой тизилип көк деңизде сүзүп жүргөн сансыз жылдыздар бири-бирине ым кагышып жымыңдашат. Бул мисалда түн, асман дегенден кийин көп чекит коюлду. Төртүнчү, кээде башка бирөөнүн сөзү же цитата толук алынбай, керектигине жараша башынан аягынан же ортосунан сөздөр, сөз тизмектери же сүйлөмдөр кыскартылып ташталып алынат. Ал кыскартылган жерге көп чекит коюлат. Мисалы, дагы каражат, дагы курал-жарак. Бирок ансыз да болбойт. Кана дагы канча берүү керек? Бул мисалда сүйлөмдүн башында жана сүйлөм ортосунда көп чекит коюлду. Үтүрлүү чекит. Байламдасыз тең байланыштагы татаал сүйлөмдүн түгөйлөрү өз арада татаал сүйлөмдөрдөн турса, алардын чеги үтүрлүү чекит менен ажыратылат. Мисалы, жакшы болом десең, жакыныңа жан тартпа. Бактылуу болом десең, башка адамга көз артпа. Сүйлөмдө жакыныңа жан тартпа дегенден кийин үтүрлүү чекит коюлду. Жалпыланган маанидеги сүйлөмдөрдүн маанилик жактан чечмелөө үчүн колдонулган цифра же тамга аркылуу саналып айтылган пункттардагы сүйлөмдөрдүн же сөз айкаштардын аягына үтүрлүү чекит коюлат. Мисалы, Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин тышкы соода ишин мамлекеттик жөнгө салуу үчүн Кыргыз Республикасынын өкмөтү. Биринчи, Кыргыз Республикасында бирдиктүү тышкы соода саясатын жүргүзүүнү камсыз кылат жана аны ишке ашыруу боюнча чараларды жүзөгө ашырат. Тиешелүү чечимдерди кабыл алат жана алардын аткарылышын камсыз кылат. Экинчи, жыл сайын тышкы соода ишин өнүктүрүүнүн программасын иштеп чыгат. Мына ушул 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ушундай сөздөрдөн кийин үтүрлүү чекит коесуңар. Сызыкча. Сызыкчанын милдети сүйлөмдүн ички бөлүнүшүн көрсөтүү жана сүйлөмдүн кийинки бөлүгүн алдыңкы бөлүгүнөн бир аз арылатып туруу болуп эсептелет. Мисалы, кыргыздардын байыркы тарыхы, коомдук түзүлүшү, көркөм дүйнөсү, үрп-адаттары, тили, дили, коомдук саясий ой толгоосу баары элдик ooз-эки чыгармачылыктын орошон үлгүсү болгон Манас эпосунда катылган. Бул мисалда саясий ой толгоосу дегенден кийин сызыкча белгиси коюлду. Сызыкчанын сүйлөм ичинде колдонулушу. Атоо жөндөмөдөгү зат же заттык маанидеги башка сөз түркүмдөрү баяндооштун милдетин аткарганда, ээ менен баяндоошдун чегин ажыратуу үчүн алардын ортосуна
сызыкча коюлат. Мисалы, адабият элдин сезими, анын рухий турмушунун нуру жана жемиши. Бул сүйлөмдө менен баянdoошду ажыратып турган. Адабият калган сүйлөмдөр баяндооч болду. Ошондуктан менен баянdoошду ажыратып, ортосуна сызыкча белгиси коюлду. Экинчи, кээде сүйлөмдүн ээси жана баяндоочу өз ара сөз айкашы тибинде келет да, алар интонация аркылуу гана сүйлөмдүк касиетке ээ болот. Мисалы, берек оттоп жаткан атактуу Күлүк Нарбаш. Бул сүйлөмдө берек оттоп жаткан деген сөздөн кийин сызыкча белгиси коюлду. Үчүнчү, бир өңчөй мүчөлөрдөн кийин келген жалпылагыч сөздөр мурда сызыкча коюлат. Мисалы, терс аяктык, жалкоолук, шалаакылык үчөө адамды көргө сүйрөйт. Бул жалпылагыч сөздөр мурда сызыкча белгиси коюлду. Төртүнчү, обочолонгон түшүндүрмө бир өңчөй мүчөлөрдөн болсо, же тескерисинче айкындалуучу мүчө бир өңчөй мүчөлөр аркылуу уюшулса, түшүндүрмө мүчө сызыкча аркылуу ажыратылат. Мисалы, элдик ожеки чыгармаларыбыздын, сүрөт, театр искусствобуздун, адабиятыбыздын, деги эле рухий байлыгыбыздын көрөнгөсү бөксөрбөс экен. Сүйлөмдө сызыкча белгилери коюлган. Бешинчи, сүйлөмдө тике сөз менен төл сөздүн чеги дайыма сызыкча аркылуу ажыратылат. Мисалы, адам өлөт, искусство эч качан өлбөйт деп айткан экен атактуу Гиппократ. Бул жерде Гиппократтын сөзүн тырмакчага алынып, андан кийин сызыкча белгиси коюлуп жазылды. Алтынчы, кептин диалог формасында айтылган сүйлөмдөр жаңы жылдан башталып жазылат да, алдыларына сызыкча коюлат. Мисалы, амансыңбы, жолдош Яровой? Аманчылык. Иш кандай? Жакшы. Эмне жаңылыктар бар? Деди Яровой. Жаңылык деле жок. Суусамырда той болду дешет. Ал кандай? Деп укканын чындыгын билгиси келди. Ооба, чын, чоң той болду. Биз дайыма диалогдордун алдына сызыкча белгисин коебуз. Жетинчи, баяндоочу кыскартылып айтылган сүйлөмдөрдө эден кийин сызыкча коюлат. Айдын 15-и жарык, 15-и караңгы. Бул жерде айдын 15-и жарык болот, 15-и караңгы болот. Болот деген сөздөр кыскартылып ташталгандыктан сызыкча белгилери коюлду. 8-чи, мейкиндик, мезгилдик жана сандык аралыкты чекти билдирген эки сөздүн же цифранын ортосуна сызыкча коюлат. Мисалы, балыкчы Кочкор темир жолун куруу иши буюрса 1997-жылда башталганы турат. Бул жерде цифранан кийин сызыкча белгиси коюлду. 9-чу, байлантасыз тең байланыштагы татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн экинчиси мааниси боюнча биринчи сүйлөмдө айтылган ойго кескин түрдө карама-каршы келген жыйынтыкты, иш-аракетти билдирсе, андай жөнөкөй сүйлөмдөрдүн арасына сызыкча коюлат. Мисалы, үйүндө кашык айраны жок, уулунун аты Журатбек. 10-чу, байламтасыз тең байланыштагы татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн экинчиси биринчи сүйлөмдө айтылуучу ойдун натыйжасын билдирсе, же ага толуктоо, түшүндүрүү мүнөзүндөгү маани берип турса, араларына сызыкча коюлат. Мисалы, мал баксаң, кой бак, каймак кетпейт чараңдан. 11-чи, байламтасыз тең байланыштагы татаал сүйлөмдүн тутумундагы биринчи сүйлөмдүн мааниси бир өңчөй мүчөлөр аркылуу чечмеленип турса, араларына сызыкча белгиси коюлат. Дасторкон титрейт, бышырылган козунун эти, кыя кесилген казы, карталар, түркүн, жер жемиш, мөмө-чөмөлөр жайнайт. Мына балдар ушундай сөздөрдөн кийин сызыкча белгисин коесуңар. Тырмакча. Тырмакча негизинен төмөнкү учурларда колдонулат. Тике сөз сүйлөм ичинде дайыма тырмакчага алынып жазылат. Мисалы, карынын сөзүн капка сал дейт. Бул карынын сөзүн капка сал дегенден кийин сүйлөмдө тырмакча белгиси колдонулду. Экинчи, өз маанисинде эмес, какшык жана мыскыл маанисинде колдонулган сөздөр тырмакчага алынып жазылат. Акыйкатчылар. Кейплтондун өз оозунан чыккан ушул сөз өзүнүн жүлүнгө сайып алды. Акыйкатчылар деген сөздөр тырмакчага алынып жазылды. 3-чү, завод, фабрика, ишканалардын, китеп, газета, журналдардын, ыр, күүлөрдүн,
орден, медалдардын жана башка ушундай сөздөрдөн кийин ушул сөздөр тырмакча алынып жазылат. Мисалы, Лихачев заводу, тоо арасында романы, Кыргыз туусу газетасы, Машботой, Көкөй кести көйлөр аткарылды, Манас ордени, даңк медалы жана башка. Каша белгиси төмөнкү учурларда колдонулат. Биринчи, жазууда айтылып жаткан ойду толуктоо, тактоо, ага түшүндүрмө берүү же бир нерсе жөнүндө эскертүү үчүн сүйлөмдөр кашага алынып жазылат. Мисалы, ал эми боордун көлөмүнүн кичирейип кетиши, сирроз, алкоголдук ичимдиктерге түздөн-түз байланыштуу. Бул сүйлөмдө ушул боордун кичирейип кетишини сирроз деп аталгандыктан сиррозду кашага алып жаздык. Экинчи, адамдардын өз аттарынан башка эл тарабынан берилген кошумча аттар, псевдонимдер кашага алынып жазылат. Мисалы, биз Алы Токомбаевди Балка дейбиз. Ошол Алы Токомбаев Балка, Айткулуу Букеев Кубатбек жана башка ушул сыяктуу сүйлөмдөрдө колдонулат. Үчүнчү, драмалык чыгармалардагы ремаркалар кашага алынып жазылат. Мисалы, Дмитрий Токтогулдун башын сүйөп, кел, суудан жут. Токтогулу суудан tutуп, теңир жалгасын. Төртүнчү, сүйлөп жаткан кишинин сөзүнө карата болгон угуучулардын ар кандай мамилесин билдирүүчү фразалар кашага алынып жазылат. Мисалы, жашасын элдердин ортосундагы бузулуус достук, узакка созулган кол чабуулар. Үтүр белгиси. Үтүр белгиси сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрүнүн арасына коюлат. Карайбыз балдар, мисалы, биринчи, өз ара санак интонация аркылуу байланышкан бир өңчөй мүчөлөрдүн ортосуна үтүр коюлат. Мисалы, үстүндөгү боз шинели, башындагы пилоткасы, асынган кылычы, байланган тапанчасы Жамилага алдан эмедей жакын, жакшы көрүндү. Үтүр белгилери коюлуп турат. Экинчи, жана менен байламталарынан башка байламталар аркылуу байланышкан бир өңчөй мүчөлөрдүн арасына үтүр аркылуу ажыратылат. Мүчөлөрдүн арасы үтүр аркылуу ажыратылат. Мисалы, буга председатель да, өзү да макул эмес. Бул сүйлөмдө да байламтасынан кийин үтүр белгиси коюлду. Үчүнчү, жай интонация менен айтылган каратма сөздөр сүйлөмдүн калган бөлүгүнөн үтүр аркылуу ажыратылып жазылат. Мисалы, дан жыттанган дыйкан талаам, жыйналган эгиндерди көрүп кумардан чыкпадым беле. Бул сүйлөмдө дагы үтүр белгилери коюлуп турат. Төртүнчү, сүйлөм тутумундагы киринди сөздөр үтүр аркылуу ажыратылып жазылат. Мисалы, анын эмне үчүн мынча капалуу болгонун ким билсин? Айтор унчукпай эле түктүйүп жүрдү. Бул сүйлөмдө киринди сөз айтор деген сөз болду. Бешинчи, жай интонация менен айтылган сырдык сөздөр сүйлөмдө үтүр аркылуу ажыратылат. Бах жайлоонун толукшуп турган кезде экен го. Бул жерде сырдык сөз бах деген сөз болду. Алтынчы, сүйлөм тутумундагы опочолонгон түшүндүрмө мүчөлөр дайыма үтүр аркылуу ажыратылат. Жолдош начальник, бандиттердин эски уюгуна, сымканага калың атчан келип түштү. Алтынчы, сүйлөм тутумундагы чакчыл жана атооштук түрмөктөрдүн чектери үтүр аркылуу ажыратылат. Мисалы, көптү көрбөй көсөм болбойт, көп сүйлөбөй чечен болбойт. Көптү көрбөй, көп сүйлөбөй деген сөздөрдөн кийин үтүр белгиси коюлду. Сегизинчи, маани жагынан өз ара тыгыз байланышта турган байламтасыз тең байланыштагы татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн араларына үтүр коюлат. Мисалы, ат кадырын минген билет, мылтык кадырын аткан билет. Бул сүйлөмдө дагы ат кадырын минген билет дегенден кийин үтүр белгиси коюлду. Тогузунчу, жана байламтасынан башка байламталар аркылуу байланышкан татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн арасына үтүр коюлат. Мисалы, кичине кишини корсунтпай жүргөн, анткени даражаңдын өсүшүнө кичине кишилер себепкер болот. Бул жерде анткени дегенден мурун үтүр белгиси коюлду. Онунчу, багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдүн тутумундагы баш жана багыныңкы сүйлөмдөрдүн аралары үтүр аркылуу ажыратылат. Мисалы, бир падыша өзүнүн уулуна мындай деген осуят калтырыптыр. Бийликти адилеттик менен жүргүзсөм, мекениң бекем, коргом менен курчалган болот.
Мына балдар, биз силер менен тыныч белгилерди коюунун эрежелерин бир катар карап алдык. Эми биз силер менен кайтарын байланыш үчүн мен силерге мөлчүрөктө суроолорду түзүп койгон варианттары бар. Ошол жерден туура варианттарды белгилеп жөнөтөсүңөр. Мен силерге суроолорду ссылкасын WhatsApp аркылуу жиберем. Бул жерде суроолор бар. Ушул суроолордун туура варианттарын белгилейсиңер. Мына балдар, ушинтип биздин сабагыбыз да аягына келип жетти. Силерге үйгө тапшырма аңгеме түзөсүңөр. Ушул тыныч белгилердин баарын катыштырып аңгемени түзөсүңөр дагы мага жөнөтөсүңөр. Саламатта болугула.